Дагы бир ирет Кутман таң, урматтуу телекөрүүчүлөр. Таңкы пирамида көрсөтүүсүнүн алгачкы коногу Куттуу студиябыздан орун алган учуру, анда эмесе тааныштырсак, Келкел Кейжи журналынын башкы редактору жана акын айымыбыз Рыскүл Изатова бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Таңкы маанайларыңыз жакшы? Албетте, сонун анын үстүнө сиздер менен таң тосуп атканым мен үчүн абдан жагымдуу. Чакыргандарыңыздарга чоң рахмат. Рыскүл айым, негизи эле ар бир киши таңды ар кандай баштайт. Кимдир бирөө кофе менен, кимдир бирөө физикалык көнүгүү менен. Ал эми сиздин таң кандай башталат? Мен тургандан кийин сөзсүз түрдө ойгонгондон кийин муздак суу ичем, анан муздак суу куюнам. Анан ошол менен күндү баштайм. Эң Сонун башталат, өзгөчө. Буга чейин бизге келген коноктордон баягы сурап калганда, туруп дароо телефон менен баштайм, телефон кармап дейт кээ бирөөсүчү. Кээ бирөөсү такыр эле эрте тура албайм депчи. Сиздики аябай өзгөчө башталат экен да. Абдан жакшы. Эң сонун. Ал эми сиздин бир күндүк жумуш графигиңиз кандай өтөт? Меники негизинен баягы эртең менен муздак суу куюнгандан кийин ушундай бир энергиялуу болом. Өзүм ошого адат кылып алганга дагы мындай өзүмдү абдан жеңил сезем. Ошондон кийин анан келгенден кийин жумушка келем. Айтор меники күнүм башкача, ар бирөө ар башкача өтөт. Жумушка келем, кээде театрга барам, кээде киного барам, анан сабак берем башка жакта. Дагы башка журналдан башка дагы жумуштарды аркалайм, ошолор менен күнүм ышыгылып ар түрдүү да. Бири бирине окшобойт. Окшобойт. Эң сонун. Мына ушундай ар кыл өнөрлөрүңүздүн ичинен биз сизди чакырганыбыздын себеби биз мына ушул сиздин акындык өнөрүңүз тууралуу маектешели деп чакырганбыз. Калем кармап, ыр токуп баштаганыңызга канча убакыт болду? Канча жашыңыздан баштап мына ушул чөйрөдө кайнап келатасыз? Негизинен чыгармачылыкка ышкым кичинекей кезимден ойгонгон десем болот. Кичинекей кезде эмнегедир мектептерде активдүү болуп, концерттерди уюштурса ошол жака алып баруучу болуп болчумун. Анан бул ыр жазып калганыма бир 3-4 жылдын эле аралыгы болду. Кандайдыр бир таасир түрткү берсе керек. Ошондон улам ыр жазып калдым. Ошол негизинен. Сиздин калемиңизге көпчүлүк кайсы жанрдагы чыгармалар? Кайсы багыттагы ырларды көрүп жатасыз? Көбүнчөсү сүйүү, аны моюнга алыш керек. Жаштыктын өзү сүйүү деп коет го. Анын сыңары 95%ын сүйүү түзөт. Эң сонун. Сүйүү деп калдык. Бул өзүңүздүн баягы ички сезимиңиз, өзүңүздүн жашооңуздан алынган ырларды жазасызбы же бир элестетип бир нерсени же бирөө баягы буйрутма берет, ушундай жазып берсең деп же ошондой кылып жазасызбы? Албетте буйрутма бергендер болот, бирок бул сенин жүрөгүңөн чыкпайт да. Адам өзүнүн тагдырын жазганда гана ал баягы жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет деп коет го. Өзүңдүн жүрөгүңөн чыккан нерсе, өзүңдүн тагдырың, өзүңдүн жашооңду гана чагылдырсаң, ал элдин жүрөгүнөн орун алышы мүмкүн. Мен жасалмалуулуктан качам, көпчүлүк учурда буйрутма бергендер болот, аларды көп жазбайм. Анан негизгиси өзүмдүн жашоом, өзүмдүн тагдырым түзөт. Эң сонун. Келиңиз анда эмесе мына ушул жүрөктөн чыккан чыгармадан сизден бирди сураналы, бир шиңгил, андан соң маегибизди уланталы. Түйшөлү терезеден тийип бетке күн нуру. Түн уйкуман жаңы гана ойгондум. Аткан таңды кандай тосуп алды деп, ачып көздү дароо сизди ойлондум. Болор болбос нерселерге түйшөлүп. Билбейм, балким кабагыңыз чыгарсыз. Бүтпөй калган ишиңизди кылуу үчүн бүгүн дагы эрте турган чыгарсыз. Күчөө улам, сагынычым сиз деген көөдөнүмө жыйылган сый толуп муң. Койсо эгер тагдыр менин эркиме, келер эле азыр сизге жолуккум. Кездешүүнүн бир айласын таба албай, күн түн дебей ичтен сызуу толгону, жашоо токтоп калмайынча иш бүтпөйт. Жолугалы деп койсоңуз болгону. Баракелде, азабатсыз. Керемет сөздөр. Бизди поэзия ааламына саякатка жеткизгениңиз үчүн чоң рахмат. Негизи эле ар бир акындар өзүнүн жаралган чыгармасын сындан өткөрүп, сындатып турат. Сиздин чыгармаларыңызды ким сындап, ким өз оюн айтып, кеңешин айтып турат сизге? Бизде
Жаңы Толкун Адабий клубу бар. Ал жакта жалаң жаш акындар топтолгон. Күндө биз жума сайын чогулуп турабыз. Ал жакта 3 жыл жетекчи да болуп, ал жактын баягы ушул сын жолугушуулар тууралуу атайын эмелерди уюштуруп жүрчүмүн. Жакында гана убакыттын тартууынан өткөзүп бердим. Анан негизинен ал жакта ушу адабий сындар болуп турат. Жазган чыгармаларыбыздын баардыгын талкуулап турабыз. Жана ошондой эле мен өзүмдүн баягы чыгармачылыктагы байкелерим, эжелерим бар. Аларга ыр жазганда жаңы ыр жаздым деп жөнөтөм, алар артыкчылыгын, кемчилигин мага айтып турушат. Деги эле баягы сын болбосо бул өсүү дагы токтойт. Мен сын кандай сын болбосун туура кабыл алып, ошол эле убакта баягы ар бир ырдын үстүнөн иштөөгө аракет кылам. Себеби бир жазып, шилтеп жазып коюш оңой эле, бирок аны иштеп чыгуу дагы керек. Себеби кээ бирөө буга каршы чыгышы мүмкүн. Себеби ал жүрөгүнөн чыгып аткандан кийин аны оңдоп эмне кереги бар, ошо боюнча калсын деп. Жок, адам өсүү болуш үчүн сөзсүз түрдө баардык нерсеге көңүл буруш керек. Ошол эле ырдын мааниси, ошол эле техникасы, ошол эле эмне ой берди, сүрөттө баяндоо, айтор баардыгына маани берип турбасаң, ал бышпаган чийкеле ыр болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн дайыма сындатып турам. Ошол эле ырыңды окуган жакын адамдарың деле сөзсүз түрдө бир ой пикир билдиришет. Эң сонун. Айтсаңыз, баягы биздин улуу муундагы мыкты акындарыбыз көп да. Ошолордун ичинен сиз кимисинин чыгармаларын баягы окуганда шыктанып, сизди шыктандырып турасыз? Бизде таланттуулар аябай көп. Ошол эле учурда азыркы замандаштардан айта турган болсок, мыкты ыр жазгандар аябай көп. Мисалга алсак, менин акындардан, улуу муундагылардан дейли эми Нурлан Калыбеков, Жыргалбек Касаболотов, Сагын Акматбекова, Нарсулуу Гургубаева болсо, ал эми жаштардан Калича Жакыпова, Бердибек Жамгырчиев жана башка арбын алардын чыгармачылыктарын, ырларын окуп, жакшы ыр жазса аябай өзүм жазгандай сүйүнүп, бир башкача эргүү алам өзүмө. Бардык негизи эле бардык мундагы акындардын ырлары менен дайыма таанышып, дайыма алардан кабардар болуп турам. Эң сонун. Ал эми мына ушул сиздин калемиңизге таандык, сиздин калемиңизден жаралган ырларды обончулар, ырчылар ырдап чыгалы деп суранып келген учурлар болду беле? Жана канча ырыңызга балким обон жазылды? Же болбосо келечекте жазылат деген. Азыркы учурда биринчи обону чыгып андан кийин ыр чыгып калбады. Көпчүлүк учурда моюн калыш керек. Күнүгө дебесем деле бир 3-4 күндө болобу, бир жумада болобу, бирден обон келип турат. Сөз жазып бер деп. Бирок кээ бирөө менин жан дүйнөмө такыр тааныш эмес обондор болот. Мен андай жашоону кечирген эмесмин. Же такыр кыскасы айтканда мага жан дүйнөмө жакын эмес обондор болуп калат. Аларга мен жазбайм. Бирок эптеп алардын көңүлүн оорутпаш үчүн ар кандай шылтоолорду айтканга туура келип калат. Ал эми өзүмдүн ырларыма обондор чыгып жүрөт. Баян Акматов, Жакшылык ынтымак уулу аттуу обончулар обондору жазышкан, ырдап жүрүшөт. Ошол негизинен. Ал эми азыркы учурда, акыркы учурларда мына ушул көп обончулар, ырчылар дейбизби, ыргактарды, обондорду той топурларга гана ылайыктап жазып калышты да. Акындар үчүн бул кандай оорчулук, кыйынчылык жаратпайбы? Жалаң эле ушул тойду ырдалчу ырларга сөз жазуу. Бул нерсе абдан баягы орчундуу, биздин көйгөйлүү маселелердин бири десек болот. Себеби азыркы учурда баягы сындагандай болбойм, бирок кээ бир ырчылар бири-бирине сөз жазып берип эле ырдай беришет да. Анан ошолорду жок дегенде акындарга мейли ыр жазсын, акындарга бир сыйра текшертип койсо болот да. Мисалы азыр акын жок эмес, толтура акындар, жакшы жазгандар толтура. Аларга деле мүмкүн кайрылса сөз жазып берет. Мисалы мен көп угам, биз ырчылар иштешет элек, бекер деле жазып берет элек. Мисалы эгер чындап обон жакшы болсо, балким сөз издеп жүргөндөр болсо, биз жазып берет элек дегендер толтура. Болгону баягы бизде изденүүчүлүк аз болгондуктанбы билбейм. Же балким биз көпчүлүк учурда баягы акчаны биринчи орунга коюп алгандыктан ал акча сурайт, анан мындай тиндей деген сыяктуу бир эмелер болгон үчүн баягы иштешпей турушат окшойт деп коем да. Анан
биринчи обон чыгарыш бул балким обончулар деле кээде жакшы обондор чыгып калышы мүмкүн. Аларга жакшы сөз жазса андан беш бетер сонун болот. Анан баягы чампалама сөздөрдү жазып, анан азыркы учурда дагы эң көйгөйлүү маселе бул социалдык тармактар менен өзүн аябай жылдыз сезип алгандар аргын болду. Ошол эле ыр жазган акындардан алсак, мисалы социалдык тармакка 2-3 жыл киргизип коюп, анан мен акынмын деп төш кагып, анан өзүлөрүн мындайча айтканда баягы ичинде көп деле таланты жок, бирок амбициясы күчтүү адамдар да бар да. Болгону муну коом ээлерге айтпаш керек, бирок кайсы бир учурда булар дагы өзүлөрүнүн бааларын алса керек деп ойлойм. Анан албетте баягы иштешүү деги эле баягы ар ким бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун дегендей, мисалы ыр жазган акында ырчылардыкын сөзүн сөзсүз түрдө акындар жазып, обончулардын обонун композиторлору жазса, бул сонун көрүнүш болсо керек. Бири-бирин толуктап турат болсо керек дейм да. Мунун себеби балким алыс эле барбай коңшулаш Өзбекстанда алалы. Ал жакта мына ушундай маданият тармагында көркөм кеңеш деген бар. Балким бизде мына ушул органдын жоктугунун кесепетинен мына ушундай болуп жаткандыр. Мисалы көркөм кеңеш түзүлсө абдан жакшы болмок. Бирок көркөм кеңеш түзгөндө дагы кээ бир тармакты карап койду деп бизде таарыныштар да көп болушу мүмкүн. Мисалы азыркы учурда бирок баягы биринин артынан бири ыр жазып, бири ырчылар да көбөйдү. Бардык тармак деги койчу, бардык алып баруучулар, журналисттер айтор бардыгы көбөйүп кетишти да. Бирок бул нерсе бара-бара өзүнүн өзү токтойт деп ойлойм. Мисалы биз 5 жылдын аралыгында биз өзүбүз эргитип бошубуз керек деп ойлойм да. Себеби кечки эле ушул нерсе менен кете берсек, өзү деле тажайт. Мисалы азыр кээ бир адамдарды карасак, мисалы ушундай обонду угам деп баягы эски обондорду, эски ырларды көпчүлүк угуп калышпадыбы? Ошол эле убакта баягы балким бул нерсе бара-бара бир 5-6 жылдын аралыгында өзү эле эргелеп, көркөм кеңеш эле эргелеп калабы деп ойлойм да. Сонун айтсаңыз, баягы кээ бир акындар айтып калат да, мен илхом келгенде гана баягы ыр жазам, чыгарма жаратам депчи. А сиз кайсыл учурда колуңузга калем кармап ыр жазасыз? Негизи ыр жазгандар күйүнгөндө анан сүйүнгөндөр жазат деп коет го. Анын сыңары мен дагы көпчүлүк учурда сүйүнгөндө эмес, күйүнгөндө калем кармап калам. Эмнегедир бугумду, өзүмдөгү адамдын бардыгында эле бук болот да, кээде жөн нерсеге бук болушу мүмкүн. Ошол учурда мен калем кармап ыр жазам, бирок эч качан мен бүгүн ыр жазышым керек деп өзүмдү кыйнабайм. Качан эргүү келет мага, качан кайрыктар келет, ошондо гана кагазга түшүрүп коем. Сиздин ырларыңыз баягы бардык элге баягы окулуп, элге жарыяланды эле же элге дагы баягы көрсөтпөй, окутпаган бир өзүнчө катылып жүргөн ырларыңыз барбы? Жыйнактарыңыз барбы? Жыйнагым чыга элек, анан негизи баягы мен чындыкты эле айтып коеюн, мен өзүмдүн 20га жетпеген ырым бар. Эмнегедир билбейм, мен өзүм да таң калам. Мисалы кээ бирөө көп жазып жүрсө деле баягы эл алдына чыкпай жүргөндөр болот да. А меники ыр жазып баштаганда эле мындай эл алдына чыгып ошондой болуп калды. Анан ырларымдын көпчүлүгү медиа тармагына тарады десем болот. Мисалы ошол эле Пирамида каналында поэзия мүнөттөрү болот да. Ал жакка дайыма чыгып жүрөт. Башка эфирлерге барганда деле окуп атып, айтор мындай жаңы жазган ырымдын баары бир деле окулуп калат да. Бирок бул чек эмес деп ойлойм. Мисалы укпагандар деле болушу мүмкүн. Анан китеп чыгаруу дагы оюмда бар. Баягы телевизор көрбөгөндөр, интернетте болбогондордун баары балким китеп окугандар бар да, анан китеп чыгарсам деген план бар. Бирок ошо ырымдын аздыгына байланыштуу эле улам кийинки жылга деп эле калып калып атат да. Ал эми сиздин акыркы жазылган чыгармаңыз кандай аталат жана эмне жөнүндө? Сыясы кургай элек чыгармаңыз кандай аталат? Акыркы чыгарылган мүмкүн болсо окуп коеюн да. Абдан жакшы болот. Суранып элек акыркы чыгармаңызды. Чечим. Жаркын күндү бирге өткөрдүк, азбы көп. Жаныңыздан узап барам, бак тилеп. Жашайттырсыз менсиз деле бактылуу, жарыңызды уккан элем, жакшы деп. Ат көтөргүс моюнумда айып бар. Алганыңыз сезимимди айыптар. Мени сүйгөн эмес го деп чектээрсиз,
мезгил аны кези келсе анықтар, қой қаласын жүрегімді тамғану, күткім келбейт үмітімден жандану, көзіңізден көдөн толо бір таптым, қош болуңуз ақын қыздың арманы, қош болуңуз ақын қыздың арманы. Баракелде, Азамат, сіз ең сонун. Негизиненчи мен ойлоп коем, мисалы бир эмеден экинчи бурулушка бурулуш үчүн сөз бир тыныгуу болуп атканан мен кош болуңуз деп жазып алып, ошондон кийин эмне жөнүндө жазарымды билбейм. Коштошуп салып кайра турбайтам деп. Ошондой болуп калды окшойт көптөн бери. Быйылкы жылдын эсебинен дээрлик жаза элекмин. 2017-жылдын негизинде. Ырларыңыздын угуп көрсөм басымдуу бөлүгү мына ушундай сүйүү, махабат тууралуу экен, анан бир аз сатира, юмор. олуттуу суроо болушу мүмкүн. Өзүңүз сүйүүгө кабылдыңыз беле? Махабат ушундай ырларыңыздагыдай махабат башыңыздан өттү беле? Ооба, өткөн. Мисалы, жана башында айтып кеттим го, мен жашоом кандай болсо, тагдырым кандай болсо, ошол нерсени гана жазам деп. Анан махабат өткөн, ошон үчүн жаздым. Ырларда махабат азыркы учурда ырларда жашап атат деңиз. Ооба, азыркы учурда ырларда жашап атат. Бирок мисалы махабатты делечи, тоок сүйүү, анан түбөлүктү сүйүү деген сыяктуу эле махабаттагы бул келди кетти нерсе окшойт деп коем да кээде. Бирок эмнегедир мен көп учурда таң калам, акындар жеңил ойлуу болушат, алар ар кимди сүйүп ыр жазышат депчи. Бирок мен ага такыр кошулбайм. Себеби мен чыгармачылыкка аралашканы, ыр жазып баштаганы мен бир эле адамга жазып жатам да. Ырларымда мисалы каарман, лирикалык каарман деп коет го. Мен да ошол адам бирөө эле. Анан бул эме ыр жазган адамдардын туруктуулугу деп мен айткым келет. Дайыма кайсы учур болбосун адамдардан көп угам да. Силер жеңил ойлоо болсоңор да ар кимди сүйүп ыр жаза бересиңер депчи. Ошон үчүн гана айткым келди да ошол сөздү. Түшүнүктүү. Сиздин баягы чыгармаларыңыздын биз байкадык, көбүнчө сүйүү жөнүндө экен, махабат жөнүндө. Сатира, юмор түрүндө жазайын деген ойлор барбы? Биринчи мен эң биринчи ыр жазып баштаганы Атбашылык жигитке деп бир тамашалуу ыр жазып коюп, ошондон улам көпчүлүгү баягы таанып калышты да. Анан бирок аларды кийин окусам башкача экен. Эмнегедир окугум келбей калды аларды. Өзүм да унутуп, канча жылдан бери, ошол 2-3 жылдан бери окуганга унутуп калдым. Анан меники чыгармачылыгым махабат болгону дагы кайгылуу ырларды көп жазам эмнегедир. Түшүнүктүү. Бардык эле чыгармачыл кишилерде мындай учур болсо керек. Ал эми сизде да болобу? Чыгармачылыктагы кризис дегендей. Кайсы убакта ушундай токтолуп, бир аз тыныгуу болот чыгармачылыкта? Чыгармачылыктагы кризис бул мисалы жана махабат тууралуу ыр жазып, мен эмне үчүн 2017-жылдын эсебинен ыр жаза элекмин да. Жүрөгүмдө мисалы буга чейин сүйүү ырларын жазсам, жүрөгүмдө толкуп ташкан сүйүү болсо да, азыркы учурда эмнегедир боштукта ошол нерсенин баарын боштук болуп турган үчүн ыр жаза элекмин. Бул кризис деп койсо деле болот, мисалы. Ошо кана 6-7-8 ай болуп баратат. Ошондон бери ыр жаза элекмин. Тыныгуу да бул. Анан бирок кайсы бир күнү баягы азыркы учурда эмнегедир байкайм, кээде бук болом. Анан бирок ошол нерсе бир күн ыр болуп чыгат болуш керек деп ойлойм. Эң сонун. Жакшы. Рыскүл айым, бизди таң эрте поэзия аламына саякатка алып барып келгениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин куттуу студиябызда сизди күтүп алууга дагы даярбыз. Калемиңиз курчуй берсин. Рахмат, сиздердин чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жалпы кыргыз элине токчулук, бейпилдик каалайм. Айтканыңыз келсин. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда Келкел Кейжи журналынын башкы редактору жана акын айымыбыз Рыскүл Изатова болду. Таңкы пирамида көрсөтүүсү өз ишин уланта бермекчи. Биз жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин жолугушабыз.